AQSh'нын жаңы президентинин инаугурациясына бир жума калганда AQSh Конгрессинин өкүлдөр палатасы 232 добуш менен президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо чечимин кабыл алды. Трампты мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетирген импичмент маселеси башкаларды үндөгөн берене менен жарыяланган. 6 январдагы өлкө башчынын аракети Конституцияда оор кылмыштар жана жоруктар беренесине туура келет. Андыктан өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Трамп учурда өлкө үчүн кооптуу болгондуктан кызматынан кетиши керек деп эсептейт. AQSh'нын президенти бул козголоңду биздин жалпы мамлекетибизге каршы куралдуу көтөрүлүштү козгоду деп билебиз. Андыктан ал кызматынан кетиши керек. Ал биз сүйгөн өлкө үчүн кооптуу. Өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси токтомго кол койгондон кийин импичмент күчүнө кирди. Эми Конгресстин чечимин Сенат бекитип, аны 67 мүчөсү колдошу керек. Бирок Сенат 19 январга чейин каникулда болгондуктан эксперттер учурда Трамп кызматтан кеткенден кийин ага карата өкүм чыгара алабы деп талкуулоодо. Буга чейин импичмент демилгесин мастен табуу сыяктуу куугунтукка теңеген Трамп Конгресстин мындай чечиминен кийин жооп кайтарды. Зомбулук менен вандализмге биздин өлкөдө жана биздин кыймылда орун жок. Алдыдагы күндөрү Вашингтон жана өлкөнүн башка аймактарында демонстрациялар уюштурулат деген маалымат келди. Ар бир америкалык өзүнүн жеткирүү үчүн демонстрацияга чыгууга укуктуу жана бул тынч жолу менен жасалышы керек. Учурда Трампка жарыяланган импичментти дүйнө жүзү талкууга алууда. Саясат талдоочу Алмаз Тажибай январдагы башаламандыкта Трамп тарапташтары менен Капитолийдеги шайлоону жыйынтыктаган кагаздарды жокко чыгаруу аракетин көргөнүн айтат. Ошондой эле AQSh'нын тарыхында импичмент маселесине токтолуп, бул 4-үнчү жолу президентке жарыяланып жатат дейт. Американын мыйзамына ылайык импичмент жарыялангандан кийин ал жогорку кызматтарга иштөөсүнө чектөө коюлат. Негизи биз билебиз, Сенатта көбүнчөсү мына акыркы шайлоо боюнча Сенаттагы толук кандуу демократтардын колунда. Эгерде ошонуп калса, мүмкүн жанагындай ишке биринчи жолу тарыхында, Америка тарыхынан 300 жылдан ашык тарыхынан биринчи жолу президент импичментке алынып калышы мүмкүн да. Бул Трамп ошо менен бир жагынан өзүнүн аброю, репутациясын түшүрөт. Экинчи жагы негизи ошо жанагы Капитолий алынган менен бул кандай бир дүйнөнү дүбүртүрдү да. Мында болгон эмес. Негизи Капитолий ошо эле жарандык согуш болгон 1861-1865 жылдары ошол жерде бир алынган да. Ошондо өрттөп кеткен. Андан кийин Капитолийга мында кол тийбестик эл аяка барбаччы да. Тилекке каршы ошо кадыр ушундай болуп калды. 6 январда Ак үйдүн алдында митинг өтүп, натыйжада Трамптын жаалданган тарапташтары AQSh Конгрессинин имаратына кирип барган. Андагы кагылышуудан 5 адам каза болгон. Буга байланыштуу 60 кишиге айып тагылып, 170 адам камакка алынган. Андан соң өзгөчө абал режими киргизилип, Twitter Трамптын баракчасын биротоло жаап салган. Ошондой эле Deutsche Bank Трамп менен байланышты үзүү үчүн $300 миллион карызын кечүүгө макул экенин New-York Times басылмасы жазып чыкты. Ал эми президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Джо Байдендин инаугурациясы 20 январда өтөт. Ушул тапта Капитолийди улуттук гвардия аскерлери кайтарып турушат.